Звонить етіп, Тұрдақов Михаил Сергеевич, сізге салам айтып атат. Шундай болды десем, айтты, мен келейінші, жолға елші, айтып берсеңіз деді. Анан келіңізде отырып, бір шыны шай ішіп, шулардың барын айтып бердім. Михаил Сергеевич сонда мындай деді. Маға келді дейді. Үйлап келді дейді. Мен мына 25 жыл республиканы башқардым. Егер 25 жылдың ішінде ар бір жылында бірден қата кетірсем, мен 25 қата кетірдім. Мен аны мойным оламын. Бірақ мен өзімдің өмірімді, өзімдің тағдырымды партиядан тышқары көре албаймын. КПСС-тің алдында комитет партийный контроля деген бар. Ошоның председателі Соломенцев Михаил Сергеевич деген кішілі, мен жақсы білетін, себебі бір кішілешіп қалды. Анан КПК қарап, Тұрдақов Суваличті партияға восстановить етішті. Очень интересная формулировка. Первичным партийным организациями Киргизии Усубали правильно исключен из членов КПСС. Но учитывая, что он осознал свои ошибки, имеет новые государственные награды, восстановить его партию и объявить строгий выбор за несением счетных активов. Мына Тұрдақов Сувалич ошол этаптардын баарын өтүп келди. Мен Тұрдақов Суваличпен 1991 жылдын декабрында жолуктум, ошо Михаил Сергеевич менен болгондон кийин. Ошондон кийин бир аз убакыттан кийин эле Кочкор районунан бир мандат, бир округ бошоп калды. Кочкорлуктар ушулер болуп, отурган кочкорлуктар болсо мен айтып коеюн, баарыңыздарга чоң ыраазычылыкты билдирип, баардыгыңыздар ошондо Тұрдақов Суваличти бир добуштан колдоп депутат кылып шайлаңар. 1992 жылдан баштап 2005 жылга чейин Тұрдақов Сувалич жаңы эгемендүү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп иштеди. Тұрдақов Сувалич келген жылы мына эң чоң, эң бир жүрөктө үйдө турган маселелердин бири болгон алтын маселесин көтөргөндө мына Тұрдақов Сувалич ошол комиссиянын эң активдүү кишиси болду. Себеби Кыргызстандын экономикасын, Кыргызстандын кайсы жеринде кайсы алтын кенже жаткандыгын, Кыргызстандан канча алтын кенже чыккандыгын, алтындын продукциясы чыккандыгын киши абдан жакшы билет. 1999 жылы Тұрдақов Сувалич жаңы белгиленген Кыргыз Республикасынын баатыры деген улуу наамга татыктуу болду. Тұрдақов Суваличтин элеси баарыбыздын эсибизде болсун. Бул улуу инсан. Тұрдақов Суваличтин Кыргыз эли үчүн жасаган эмгеги, анын тилеги мына бүгүн ишке ашып, биз 1991 жылдан бери эгемендүү Кыргызстан болуп жатабыз. Эгемендүүлүк мезгилинде ушу партиянын катарында канчаган жылдар болуп, өзүнүн партиянын 25 жыл башкарып турган киши эгемендүүлүккө келгенде эч кандай мындай бир кылчакташпастан ушул жаңы келген заманды, жаңы түзүп алган мамлекетибизди, ушу мамлекетте жашаган элди бириктирүүгө Тұрдақов Суваличтин жасаган эмгеги өтө зор. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Тұрдақов Суваличтин өткөн өмүрү, өтөгөн эмгеги биз үчүн биринчиден сыймык, экинчиден сабак, кийинки өсүп келе жаткан жаштар үчүн бур ала турган бир пример. Тұрдақов Суваличтин жасаган Тұрдақов Суваличтин элибизге жасаган эмгеги эч убакта Кыргыз тарыхынан, Кыргыз элинин эсинен кетпеш керек. Азыр ар түркүн ойлор болуп жатат. Бу кишинин наамын көчөлөргө бериш керек, жана башка жерлерге бериш керек деп. Мен муну толугу менен колдойм. Азыр мына жерден кинодон бир айтып атпаймынбы, объездный жол жөнүндө Сокулуктан баштап Чыңмаргондон чыккан 137 километр жер бар. Белгиле ошону Тұрдақов Суваличтин атында. Трасса имени Тұрдақов Суваличти. Почему? Бишкекте 4 район турат, 4 тең пролетарского название. Берелик Тұрдақов Сувалич ушул районун мектептерде болсун, башка жерлерде болсун. Эң негизи биз өзүбүздүн өтүп кеткен жетекчилерибизди кимисин гана болбосун, кандай иштеп кетти,
кандай себеп менен кетти, кийинки тагдыры кандай болду, баарына колдон келсе тең салмактуу акылдуулук менен баа бергенибиз туура болот. Себеби баардык иш иштеп турганда сен жакшысың деп кол көтөрүп колдоп келгенбиз. Кеткенден кийин ар түркүн сөздөр чыгат экен. Бул дагы тарыхтын өзгөчөлүгү. Дагы бир жолу быйылкы Турдакун Субалиштин 100 жылдык байрамы менен баарыбызды куттуктайм. Турдакун Субалиштин колунан бир нече жылдар иштеп келген киши катары. Турдакун Субалиштин бир ачуусу келгенде иштеп олоп жиберген киши катары. Баарын көргөн киши катары мен айтам, Турдакун Субалиштин элеси менин жүрөгүмдө дайыма. Мен Турдакун Субалишти кыргыз жетекчилеринин ичиндеги эң улуу инсандын бири деп эсептейм. Арбагы бизге ыраазы болсун, элеси эсибизде болсун. Турдакун Субалиштин калтырып кеткен иштери мындан ары биз уланталы. Рахмат.